Ысык көл районунун Кара Ой айылында жайгашкан Илим эс алуу борборунда жайкы эс алууга келчү балдарды кабыл алуу камалгасы бүтөйүн деп калды. Уктоочу бөлмөлөр ремонттон өтүп, ашканасына кошумча жабдуулар алынган. Балдарга баш көз болчу тарбия иштерин алып барган жогорку окуу жайлардын студенттери сынактан өтүп, кызматкерлердин катарын толуктоодо. Азыркы күнгө карата жалпы 63 студенттин 42си сынактан өттү. Алар балдардын жүрүм турумуна жоопкер болушат. Эс алуу борборуна 12-июндан тарта алгачкы эс алуучулар келе баштайт. Bir günde 3-4 konkurslar болот. Балдарды мындай скучать эткенге, зериккенге биз мүмкүнчүлүк бербейбиз. Биздин дагы бир особенностьубуз, өзгөчөлүгүбүз, балдардын колуна биз телефондон эс алдырабыз, смартфондорун алып коебуз. Ата-энелер менен байланышта 2-3 күндө бир ата-эне менен байланышка чыгып турушат. Анан атайын ата-энелердин сайты ачылат. Ар бир отрядда лагердин эшигин аттап киргенден баштап информация, маалымат берилип турат. Профсоюздар биримдиги Илимден башка дагы эс алуу борборлору менен балдардын эс алуусуна карата сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир катар келишимдерге жетишкен. Бул уюм мамлекеттик ишкана түзүмдөрүнүн профсоюз комитеттерине маалымат берип, алар кызматкерлерге балдардын жайкы лагерь эс алуу борборлоруна жеңилдетилген баада эс алуу жолдомосун сунуштайт. Биз азыр пионерский лагерлерге бөлөк баягы эс алуучу жайларга адамдарды жиберип, мына 2-3 базар болду. Алардын баары ошолордун жетекчилери менен сүйлөшүп, 10%-тен 20%-ка чейин скидка кылганга на льготных условиях биз уже түзүп келип атабыз бүгүнкү күндө. Эс алуу борборлору макул болуп атат. Аларга наоборот кайра жакшы болуп атат да, биз баягы бүт потоктун баарын жаап берип атпайбызбы. Например, июнда башталса 15-нчи, биз августтун аягына чейин жаап беребиз. Калктын аялуу катмарындагы балдарга дагы жыл сайын камкордук көрүлүп келет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өткөн жайда жалын ден соолукту чыңдоо лагеринде 500дөн ашык баланы акысыз эс алдырган. Быйыл бюджеттен бөлүнгөн каражаттын көлөмү 2 эсе көбөйүшү күтүлүүдө. Ал ишке ашса эс алуучулардын саны 1000ден ашат. Аз камсыз болгон тоголок жетим мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын атайын тизмесин аймактагы адистер түзөт. Оор турмуштук кырда да балдардын тизмесин түзүүдөбүз. Бул эс алуу 20-июндан башталат. Айдын жай мезгилинин аягына чейин. Жөнөтүлгөн балдар ар бир балага коштоочу дайындалат. Биздин ички иштер бөлүмү тарабынан узатылат. Жана медиктер коштойт. Андан тышкары ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери болот. Андан тышкары администрациянын өздөрүнүн сактоочулары болот. Ал жактан өздөрүнүн пионер вожатыйлары болот. Мындан тышкары балдардын жайкы эс алуусун Ысык көлгө, Тоодо же шаар ичинде жергиликтүү бийлик органдары менен жеке тараптар дагы уюштуруп келет. Балдар үчүн жайкы лагерлер эс алууга гана эмес, өнүгүүгө дагы өбөлгө. Ал жактагы ар кыл сынак, спорттук оюндар жана тапшырмалар балдардын чыдамкайлыгын, ой жүгүртүүсүн өөрчүтүп, жаңы жөндөмдөрүн дагы ачат. Уланбек Тыйканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.